Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Жамандыкты Кудай жараткан жокпу? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Жамандыкты Кудай жараткан жокпу? Ыйык жазуудан окуп бергим келет. Жакыптын катында 1-бөлүм 16-аятта мындай дейт: Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок. Демек, бардык жакшы нерсе, бардык жеткилең нерсе бул Кудайдан келет экен. Ал эми бардык жамандыктын тамыры бул Кудайдан эмес экен. Кудайдан бир гана жакшылык чыгат экен. Үстүнкү аяттарда, ошол эле Жакыптын катында мындай дейт: Азгырылып жатканда эч ким Кудай мени азгырып жатат деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт. Тескерисинче ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып азгырылат. Кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. Сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла дейт. Демек, биз алданбашыбыз керек. Кайсы бир жамандык келгенде, Кудай мени жамандык менен жазалап атат. Кайсы бир азырык келип күнөөгө батып калганда, Кудай мага күнөөнү жиберди, мен күнөө кылып алдым деген нерсе болбойт экен. Анткени Кудайдан жамандык келбейт дейт. Бардык жакшылыктын булагы, бардык жеткилең белек асмандагы Атадан, Кудайдан келет дейт. Кудайда жамандыктын көлөкөсү да жок. Кудай ыйык Кудай. Анан эч бир жамандык чыкпайт. Бүгүнкү күндө адамдар эмнеге анда жамандыкка дуушар болушат? Эмнеге адамдар күнөө кылышат? Адамдын эң чоң душманы бар. Биринчиден, адамдын ичиндеги күнөөкөр табият. Адамдын ички күнөөкөр табияты күнөө кылууга жөндөмдү кылат. Экинчиден, адамдын жана Кудайдын душманы шайтан бар. Шайтан адамды күнөө кылууга, жамандыкка батышууна түртөт. Ал эми Кудайда эч кандай жамандыктын тамыры, булагы да жок. Бардык жакшылыктын булагы, жеткилең белек жарыктын атасынан келет дейт. Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок. Демек, эч кандай жамандык жок. Кудайдан бир гана жакшы нерсе чыгат.